Бул жер мына пунктта атайын куб менен эсептейт экен. Бирок ушул жерде да чоң шек бар. Анткени ким кепилдик берет? Кандай ачык айкындуулук бар бул жердечи? Канча чындыгында мусор кирди? Жылына 390 миң куб мусор кирет дейт. Бирок ал канчалык деңгээлде чындык, ал дагы бир чоң суроо да. Урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Азыр мен болсо полигондомун, биздин базадамын. Жалпысынан доход боюнча айтып берейин да. Мына могу силердин маңдайыңарда мону автовесовой деп коет. Автовесовой могу жерде мына тазалыктын машинеси турат. Тазалык жалпы билесиңер элдерден 22 сом 50 тиын алат. Ошондун 18 сомун өзүнө калат, бизге 4 сом 50 тиын берет. Могу жерде цифраларды айтып атпаймынбы? Bir жылда тазалык бизге 54 миллион төгүп берет да, жана чогулган тарифтерден. Анан Комтранском деген компания бар, ал да бир 17 миллиондой төгүп берет да. Ошолордун көп эле акчалар негизи кредит төлөгөнгө кетип калат. Андан тышкары мына могу жерде автовесовойдо частный компаниялар келет жанагындай. Эгерде мусор төгөм десеңер өзүңөрчү, уш жерге алып келип төксөңөр болот. Уш жерден төлөсөңөр болот. Ошол боюнча мен силерге кененирээк айтып берейин деп атам. Бул автовесовой негизи компьютер менен баары эсептелет. Бул жерде эч кандай махинация болбойт. Кандайсыз, Канат байке? Келиңиздер, азыр түз эфирдебиз, айтып берсеңиз, компьютерден кандай болот, биздики эмне болот? Канат байке, мына айтып коеюн. Мына мисалы могу машина келди да, бул уже пустой келди да. Бул тека төгүп келди. Төгүп келди. Көрүнөрбү? Могу компьютерде сары болуп турат да. Анткени мунун эмеси жабыла элек да. Мында жакшы санатына накладной келет, накладной. Могу жерге азыр веси штамп коебуз, анан веси коюлат да, мына айтканда. Салмагы мусордунчу. Тазалык мына нетто деп могу жерге мына канча болду? 500 килограмм болду. 500 килограмм болду да. Таза мусору да, веси менен. Анткени кирип келе жатканда мусор менен кирет, аны төгөт, анан кийин бул ток эле таза таарасы кетет да. Мына компьютерденчи могу жашыл болуп турбайбы? Мунун баары уже төгүп келген мусорлар да. А сарысы азыр тиги полигонго кетти, бирок кайра келдик да. Келдик бизге. Бияктан келет, анан кийин бош машинене тартылат. Анан могу жерден мисалы Канат байке, мен келгенде эмне биринчисин эмнени кылдым? Доступту блокировать этип салдым, Азыр өзүңөр могу цифраларга өзүңөр кошо аласыңарбы? Жок. Мына кошо албайт да, могу жерде программа башка да. Бул жерде башка программа турат. Бул жерге муну көбөйтүп дагы азайта албайт да, бул сумманычы. Саат канчада кирди, канча минут секундуна чейин, кайсы машина кирди, кайсы госномер, таарасы, брутто, нетто, даже фамилиясына чейин бүт жазылат да маяктан. Андан тышкары аз келгенсеп еще өзүнчө дагы момундай ведомостторго жазылат да. Журналдарга жазылат да. Андан тышкары бүт тегерете камера. Көрүнүп атасыңарбы? Бүт бир 5-6 камера бар. Мына мисалы азыр могу тазалыктын машинеси мусор менен кирди да. Мусор менен мына жалпы салмагы чыгып атат 7,5 тонна деп чыкты да. Мына мусор менен кетти. Көрүнөбү? Сары болуп калды. Азыр болсо төгүп келгенде таара тартылат. Анан кийин ошо менен таза менен чыгат да. Анан муну карап. Мына. Кана бул жердеги ачык айкындуулук баратада эле турат. Ачык мына жер мисалы үчүн. Вес менен кириш керек эле, бирок монтип бул жактан деле кирип кете берсе, эч ким эч нерсе дей албайт. Биякта биринчиден камералар турат да, камералар турат. Мына ичинде камералар турат. Сыртын көрсөтөйүн. Мына сыртында камера турат. Мына көрүнөрбү? Бир эмес, 2 камера турат.
Биякта да 2 камера турат. Көрүп атасыңарбы? Мына көрсөттүм, Силерге көрсөттүм камераларды. Камераларды силерге көрсөттүм. Эми ушул камера кимде турат? Биринчи вице-мэрде турат. Тазалыкта турат бул камералар. Департамент городского хозяйства турат, БСПде турат, керек болсо баарыбызда соткабызда турат да. Контроль өтө күчтүү. Бирок ошол контролга карабастан мына мен могу жерге ведомостьтарды көтүрдүм да. Мына акт. Бул акта 1,5 жылдыкы ар бир күндүкү акт. Анан кийин бул ишканага келгенде бир нерсени жасадым да. 21 жылдын башында келгем. Мына жакта карап атасыңарбы? Башында негедир бир айда доход түшкөн 200 миң деп турат. Көрүп атасыңарбы? 183, 263, 271, 236, 232, мына 204, 214 деп элечи. Анан ушул цифраларга мен сомнение болдум да. Анан өзүм контролго алдым. Мына марттан карагыла. Марттан баштап мына контролго алдым. Мына байке бияктан момундай эме машинанын машинкасы бар. Кассовый. ККМ да. Частный, бул жана частный кирген машиналар да. Частныйлар киргенде ушул жерден талон берет. Талон немеси барбы? Чек берет. Да, момундай чек берет да. Чек берет. Үстү жактан тияктан чекти текшерип туруп анан кийин мусорду кабыл алат да. Мына айтканда взаимный контроль кылып койдум да. Чек жокпу кайда жүр? Чек жок, тияктан кабыл албайт да. Ошондой взаимный контроль менен мына эми карагыла. Марттан баштап эмне болду? 305, 341, мына майда 362, 422, 391, 396, 489. Көрүп атасыңарбы? Башында канча эле? Мына 100 миң, 200 миң, 183 миң. Туугандар, муну цифра деп коет да. Мен болсо, балким озеке любой киши алдай берсе болот. Цифра алдабайт да. Мына цифра мен далилдеп бердим. Ушул жерден контролго алып, биз болсо доходду 2 эсе көбөйттүк да. Ошол акчаларды мен эмне чөнтөгүмө салып койсом жарашат беле? Рахмат, баарыңар ушуну бөлүшө бергиле. Сураныш бөлүшүп, элдин баары билсин да. Бир тараптуу болбосун, маалымат баарын айтып беребиз.